Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы башка бир хадисинде момун инсандар тууралуу мындай дейт. Алла Тааланы урматтоо, Алла Тааланы улуктоо сиз менен бизге болгон парыз бул. Важип нерсе Алланы улуктоо. Ошондой эле пайгамбарыбызга, сахабаларга болгон урмасы, улуктоо сиз менен бизге парыз, важип. Эми Алла Тааланы улуктоо болуп эсептелет дейт. Эгерде бир инсан карып калган аксакал бир мусулман инсанды урматтап, сыйлап, ошого жакшылык кылуу бул Алланы урматтоо деп жазылат дейт. Көрдүңүзбү? Илими жок болсо дагы 5 вакыт намазын толук окуп атабы, окубай жатабы, бирок мусулман, бирок бираз карып калган, жаш өтүп калган бир мусулман инсанды урматтоо, сыйлоо, ага жакшылык кылуу бул Алланы урматтоо дейт. Алланы улуктоо дейт. Көрдүңүзбү? Ошондуктан үйүбүздөгү аталарыбызга, үйүбүздөгү апаларыбызга ушундай кылдаттык менен мамиле кылышыбыз керек. Ошолорду урматтап, сыйлап, төргө олтургузуп, буттарыны массаж кылып, укалап бергенибиз бул Аллага ибадат кылып атканыбыз. Бейиш бул апалардын кадамынын астында. Пайгамбарыбыз айтат: "Иннал джанната тахта aqdamil ummahat." Энелердин кадамынын астында деп атат. Пайгамбарыбыз айткан жок, энеңдин кадамынын астында деген жок. Энелердин кадамынын астында дейт. Апалардын кадамынын астында дейт. Апаң жокпу? Апаң өтүп кеткенби? Ой, апам болгондо мындай кылат элем. Ушундайлар көбөйүп кетти азыр. Мен апам тирүү болгондо билесиң, мен мындай кылмакмын. Апаң тирүү экен, таксыр ушундай мамиле жасап ал, мага окшоп өкүнүп калбагың дейбиз. Көп азыр ушундайлар. Жашы өтүп кеткен, жаштары башка бирөөлөргө ушинтип акыл үйрөтүп калабыз да. Мен апам өтүп кеткен, таксыр сен апаң тирүү экен, ыраазылыгын алып кал. Беш апаң кадамынын астында дейбиз. Жок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Тахта aqdamil ummahat." Апалардын кадамынын астында дейт. Жок, апаңды күтүп олтурбагың. Апаң жаныңда жокпу? Башка бирөөнүн апасына кызмат кыл. Башка бирөөнүн апасынын колуна суу куй бер. Башка бирөөнүн апасынын машинең барбы? Жеткирип кой үйүнө чейин. Башка бирөөнүн апасына кийим сатып аткан болсоң, бир апа келип сага кийим алып аткан болсо, 100 сом, 200 сом берип атса, апа бул сага белек болот. Бул сага хадия болот деп ошол апаңа апа деп кайрылып берсек, ошол жерде бейишти тапкан болобуз. Жок, анан апам өтүп кеткен, атам өтүп кеткен деп капилетте калбайлы. Бейишти издейм десек ушундай болот. Бейиш ушундай жолдор менен келет. Башка бирөөлөрдүн апасына кызмат кылалы. Башка момун мусулманда бир тууганым жок, мен жалгыз уулмун. Жок, сен жалгыз уулу эмессиң. Үйүңдө жалгыз эмессиң. Пайгамбарыбыз айтып атат, момун мусулмандар баары бир тууган деп. Алла Таала айтып атат: "Иннамал муъминуна ихва." Момун мусулмандар баары бир тууган дейт. Бир тууганбыз баарыбыз. Ким айтты сен үйдө жалгызсың деп? Жок, анан мен бир тууганым эмес, буга карызга беришим керек. Жок, ошол момун мусулман чындап зарыгып аткан болсо, жанагы бир тууганың атаңа карыз эмес акчаны бергенде, ошол башка бир тууганыбызга дагы карыз эмес эле, таксырым могу сизге жардам болсун, алыңыз деп берип коюшубуз керек. Ошондо чыныгы момун мусулман болобуз. Чыныгы бир тууган болобуз. Ошондо анан бейишти күтсөк болот. Ошондо анан Алланын рахматын күтсөк болот. Ошондо Фирдаус бейишин күтсөк болот. Жок, анан келип жума намазды окуп коюп, анан өзүбүз жыргап, жашап, башка момун мусулмандарды унутуп, апабызды, атабызды, же болбосо аксакал болгон аталарыбызды унутуп койсок, ал толук мусулман боло албайбыз. Канчалаган күнөөлөрүбүз бар. Ошол күнөөлөрдүн айынан тозокко түшүп калышыбыз мүмкүн. Алла сактасын. Ал күнөөлөр бизди тозокко тартып кетпөө үчүн ошондой башка апалардан сыйлайлы. Базарга барып, таксыр 50 сом түшүп койчу десең түшпөйт. Бирок кафеге барып 50 сом менен 500 сомду каржылап атат. Бир тууганың келип сага жалдырап жатат. Колунда жок. 50 сом түшүп койчу, ушул бут кийимди балама окуу кийимге алып берейин. Окуу жакындап калды десең, жок, болгон баасы ушул. 50 сомду түшүп берсең, 50 сомду түшүп койсоң. Пайгамбарыбыз Алла Таала ал жөнүндө кандай сооптарды айтып атат? Bir momун мусулман дейт, башка бир момун мусулмандын бир кыйынчылыгыны, бир проблемасын, бир көйгөйүн чечип берсе дейт, Алла Таала ал инсандын көйгөйүн чечип берет дейт. Жок, анан мечитке келгенде ифтарда садаканы кылып коюп,
бирок базарда же көчөдө жүргөндө башка бир момун мусулман бир туугандарыбызды унутуп койсок, ал толук момун мусулман болбой калабыз. Садака бүт жерде болуш керек. Урмасы бүткүл инсандарга болуш керек.